Өзүңүздөр көргөндөй азыр бул 1,5 гектар жерге клубника эгилген. Ачык асманда эмес, ар биринин үстү ушундай кленкалар менен жабылган. Булар күз мезгилинде отургузулуп, ал эми быйыл бул жердин ээлери май айында түшүмдү сатыкка чыгарууну пландоодо. Канча жылдан бери ушул чарбачылыкка, дыйканчылык менен алектенип атасыз? Мен өзү атам агроном болгон. Башында элечи. Атам ушу жер менен СССР учурунда эле ушу жер менен иштетип, ошо мен бала чагымдан баштап ушу жаштык жер менен өттү. Анан ушу ягодный бизнеске өткөнүмө где-то бир ягода өстүргөнүмө где-то бир 9-10 жыл болуп калды. Булга чейин малина өстүрүп келчү элем. Былтыр август айында тиктик бул жерде. Муну кароо эрежелерин айтсаңыз, азыр кандай бул тиккендей бир кара кленка эме менен бастырып койгонсуздар? Бул өзүңөр көрүп тургандай эле кара кленка. Атайын ушу 25 сантиметрлен заводтун ушундай тешиктери бар, клубника отуруза турган. Ушундай кленканы тартабыз, анан кийин бул жагын карасаңар, капельный шланга. Ушу 2 капельный шланга менен суу ичет. Анан кийин бунун артыкчылыктары ушу дары интенсивный барат экен ар бир тамырга. Дагы мөмөсү ылай болбойт экен. Мөмөсү баягы жазгы убактарда бышканда бул ылай болот да. Ылай болбойт экен да, могул жакка келип пленкага туруп калат. Анан кийин суу ичинен сугарыла берет, э? Суу ичинен сугарыла берет. Суу могу шлангалар менен кетет. Тээ тараптан магистралдын турба менен айдайбыз да, насос менен. Айтсаңыз, ушул азыр клубниканы канча гектар жерге эктиңиз? Бул бардыгы где-то 1,5 гектар жер. Бул жерде мен агамкы да бар, атамкы да бар. Ошо 50 сотуктан тиккенбиз ар кимибиз. Буйруса ушу майларга чыгып калат го, майдын башына деп атабыз азыр. Ошо азыр карап. Буга чейин 9 жыл клубника эктиңиз, э? Ушундай эле клубника эктиңиз. Бирок быйыл башка жол менен. Кандай, ушундай түшүндүмбү? Ооба, булга чейин клубника, малина өстүрүп жүргөн, бирок могу капельный система менен өстүргөн эмесмин да. Обычный эле баягы арык салып, сугарып, кыргызчылык кылып элечи. Азыр эми могул нерсе башка мамлекетте тез эле өнүгүптүр, бирок бизге кечирээк келиптир да. Анан кийин быйыл өтүп атабыз, ушу 1-жыл кетип атыр да. Айтсаңыз, буга чейин жөнөкөй өстүрүп жүрчүмүн деп атпайсызбы? Анда түшүмү кандай болчу эле? Жакшы эле жыйынтык, жакшы эле бир эме берчү эле? Жыйынтык, киреше дегендей. Эми алдан деле азыр мындай ойлоп көрсөң, суу потеря көп болот экен бир жагынан. Дары бериш өтө кыйын. Баягы малиналарды ийилип дары бересиң. Еще түшүмдүүлүк тарабына да бул капельный система мен ойлоп койдум, где-то 30% түшүм да көбөйтөт экен да. Мындай система менен сугарсачы. Анан кийин суу үнөмдүү болот бир четинен. Баягы арык толтуруп суу болуп келип, бүт жагын ылай каптатып суугаргандан көрө бул нерсе тыккан, аккуратный болот экен. Анан ошол түшүмдөрдү жыйнап алгандан кийин өзүңүздөрдүн бир туруктуу кардарларыңыздар барбы, же болбосо кандай, же базарга алып чыгып эле сатасыздарбы? Биздин өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Көп жылдан бери иштеп келебиз. Өзүнүн эле байкелер иштейт Европага. Уксаңар керек, жана Бектемир Мамыралиев деген клуб малина деген компаниясы бар. Ошол Европага тынбай эле, Европа эмес, эми Россия, Казакстанга тынбай экспорт кылып турат да. Анан ошол айтып атпайсызбы, ушундай кылып эгүүнү ким сунуштады алгач эле, же болбосо интернетте өнүгүп калбады, ошо интернеттен карап эле өзүңүз эме кылдыңызбы, же болбосо бир ушундай өстүрсөңөр болот деген бир сиздерге жол көрсөткөн адам болдубу? Ушундай жол көрсөткөн адам болду бизде. Ошо өзүбүз эле жакын байкебиз, Ерлан деген байке экөөбүз ошо
Ушу биз тиккен жерге эле тиккен да, ушундай клубника тиккен болчу. Өзүбүз көзүбүз менен да көрдүк. Результатын көрдүк. Анан кийин биз да тиксекпи деп ошонун наставлениясы менен тигип атабыз да. Аз айтсаңыз, Келип атат. акыркы учурда биздин жарандар чет мамлекеттерге мигрант болуп кетишет да. Кыргызстанда жумуш орду жок деген сыяктуу. Негизи эле ушул дыйканчылык менен чет мамлекеттен тапкан акчаны бул жактан да табууга болот бекен? Сиз өзүңүз ушу 9 жылдын аралыгында ушуну кандай анализ жүргүздүңүз ушул багытта? Жакшы суроо болду. Мен деле баягы өтө жаш балам эмесмин. Семьям бар, эл катары. Чет өлкөгө ишенсеңер чыга элекмин эле. Россияга, Казакстан жака, Турция, эч жака чыга элекмин. Только ушу жер менен иштейм. Кудайга шүгүр, семьяма жетет. Элдин аркасында эмесмин, элдин астында эмесмин, бирок жетет. Эч кимге зависимый эмесмин. Ушу семьям багып эле келип жатам ушу менен эле. Эки жөөкө экөө кетет. Бул жагына бирөө, бул жагына бирөө. Өзүңөр көрүп тургандай эле могул тешиги өйдө караш керек. Баягы этекке караса топурак толуп калат да. Анан кийин бул нерседе, могул нерсени кийин кайчы менен кыркып мынтип көрсөтсө болот, бирок бул нерседе мындай бир зигзагообразный суу кетип турган каналдар бар могул жерде. Анан ошодон баягы суунун давлениясы жок болуп, анан кийин тамчылайт да бул жердечи. Ушундай система бул. Дары да ушу менен кетет. Анан ушул баягы жердин ширезин кетирбей, жакшынакай кылып сугарат экен да. Аралыктары канча сантиметрден? Аралыгы могу эме 25 сантиметр перфорация, эки тешиги 25 сантиметр. Анан кийин могул эки капельный шаг деп коет эми орусча кадамы, эки баягы тешик чыга турган жери биз 10дук койгонбуз. Бунун расстояниясы 20лыктар да бар, 30лыктар да бар. Биз баягы плотный суу үчүн 10дук койгонбуз атайынчы. Ушул шагдар ушул 10 сантиметр ой да. Азыр ошо бул клубникалар уже гүлдөп калды да, кандай? Азыр массовый гүлдөй элек, бирок берим-серим гүлдөп баштады анча-мынча. Мына агарып турган жер ушу 1,5 гектарбы, Ооба. Бул жердеги бардыгы ушул жабылып турганы менен бир ылдый жагын көтөрүп коюпсуздар да, эмне үчүн көтөрүп койдуңуздар? Бул нерсе өзүңөр баягы билгендей эле жалбыракка аба алмаш керек. Бул эме көмүр кычкыл газы менен эме болот, дем алат болчу жалбыракчы. Анан кийин баягы ичинен булганган абаны алып кирип турбаса, бул жалбырак кайра ичин тазалап туруш керек да, влажностьты караш керек. Көп туруп калса бул нерсе ооруга чалдыгат. Клубникалар Ошон үчүн шамалдап турабыз. Абазын алмашып турабыз. Муну эртең менен саат канчада ачасыздар? Же болбосо бир 2 күндө бирби же бир жумада бирби? Жамгыр жаап, погода начар болгон учурларда ачпай атырык башта. Булга чейин ача элекпиз анан. Мындай күн ысыганда ачып атырык 3-4 күндөн бери. Эртең менен саат 10дордо ачабыз күн ысыганда. Температура төмөн болсо тура берет, эгер ысык болуп кетсе кандай? Ичиндеги температура могу өзүңөр көрүп турган пленканын ичиндеги температура где-то 23тен ашпаш керек. 23ке чейин болуш керек да, ошо жакшы сиреде болот да өскөнгөчү. Алдан ашып кетсе уже минус. Алдан ашып кетсе уже ачыш керек. Мисалы үчүн клубника эккенде анын ото чөптөрү да болот да, аны отоп туруш керек. Бул жабылгандарда типа теплица сыяктуу өстүрүлгөн бул клубникалардын чөбүн да отойсуздарбы, же болбосо чөп деле анча чыкпайт бекен, кандай экен? Чөп чыгат могул тек. Клубниканын жанында турган могул бош аймакка чөп чыгып атыр да. Ушундай жерлерин отоп коебуз. Анан в основном көп деле чөп чыкпайт. Айтып атпайсызбы сиз бир эле жолу түшүм берет депчи, анан бир тегиз бир бышып кетет, ошо менен бир ай аралыгында эле бүтөт экен да кайра, Ооба, ошондой. Бул ушундай сорт атайын. Баягы жазгы убак бир берет, күзгө чейин карабайсың. Күзгө чейин бышап турганда сорттор бар, бирок андай тикпедик. Кандай кыласыздар? Мисалы үчүн ошондо бул быйыл бир жылдык гана көчөттөрбү, эмдиги жылы кайра жаңыдан көчөт отургузасыздарбы, же болбосо ушундай эле кайра чыга береби? Ушул эле чыгат буюрса, где-то 2 жыл караса болот, 2-3 жыл. Жаңы отургузбайбыз. Ошо быйыл бир айдай Кудайым буюрса терсек, кийинки жылга чейин дагы карап, только карайбыз да.
Бул теплицанын ичинин жылуулугу 25 градустан төмөн же болбосо жогору болбошу керек экен. Ошондуктан күн ысыган учурда бир маал бул кленкаларды өйдө көтөрүп, ичиндеги клубникаларды тазалап, абасын тазалап туруу кажет экен да. Ошондо клубника жакшы түшүм берип, өзүнүн жыйынтыгын көрсөтөт дешет. Ал эми ачкандан кийин сөзсүз түрдө момундай түйүндө турган ашыкча чөптөрдү жулуп тазалап турат экен. Biz 2014'ten beri dıykançılık mengen gelip atабыз. Бул клубниканы эгип атканыбызга биринчи жыл быйыл. Буга чейин берки эски жайдары клубника менен иштеп жүргөнбүз. Бул клубниканы уже тиккенибизге былтырдан баштап тиге баштадык. Көзөмөл жүргүзүү эрежелери кандай экен? Эрежелерин эми жаңыдан үйрөнүп атабыз. Бизде eski клубникада эмес, бир аз өзгөчөлүктөр бар. Бул эми жаңы системада капельный полив, монтип клюнка жаап отургузуп атабыз. Улам ушул үйрөнүп келип атабыз да. Эми бул жаңы келген система болгон үчүн eski клубникадан чыгып, буну эми үйрөнүп атабыз. Азыр бул жерде зымдар ийилип турат да, ушу даяр зымдар ийилген зымдар беле, же болбосо өзүңүздөр эле ушул нерселерди сатып келип алып эле, жерге киргизип орноттуңуздар? Бул зымдар даяр эмес, бул зымдар мындай эле рулон зымдар болчу. Ошону ийдик өзүбүз. Бий турган бир кичинекей станок жасадык элек. Ошого ийип алып келип орноттук да. Даяр эмес. Жарымызы жабылып, жарымызы жабылбай турат да, кандай эки эмеде? Бул мындай, бул могу жабылбай турганы бул кечирээк тигилип калган клубникада бир аз жетише албай калган. Күзүндө кечирээк тигилип калган. Бул жабылып турган жагы болсо, бул эрте тигилип, рожок деп коебуз. Рожоктору көбөйүп, баягы жапканга даяр болуп калган клубника болчу да. Ошон үчүн буну жаптык. Буну калтырганыбыздын себеби бул кеч тигилип, жетишпей калган да. Түшүмгө даяр эмес болчу да. Өстүрүүдө эрежелерде эми бул абдан жеңил болот. Жеңил болот экен да. Тигиге караганда, жайдарыга караганда. Суу кароо жагынан отоо баягы отоо чөп көп чыга бербейт. Клёнканын ичинде турган үчүнчү. Анан суу карганы бүт мындай капельный система. Тергенге абдан ыңгайлуу, ылай болбойт клубника. Ошол жактарынан өзгөчөлөнүп турат да. Анан түшүмдүүлүгү чем жайдары клубникага караганда бир топ түшүмдүүлүгү жогору. Жайдары клубниканын кандай эмелери бар эле? Кыйынчылыктары өстүрүүдө? Жайдары клубниканын кыйынчылыктары өстүрүүдө биз аны мындай эле жерге грунтовкага эле тикчүбүз, жөн эле жөөк салып. Анан аны отоп, чап, клёнкасы жок эч кандай, арык менен суугарчыбыз. Бир топ эле түйшүктөр болчу да. Отоп чапканда, анан тергенде баягы клёнка жок болгон үчүн жамгыр жааганда ылай болуп, сена түшүп, ушундай түйшүктөр тартчыбыз. Бул ага караганда бир топ өзгөчөлүктөрү бар экен чынында. Ошол поледа, ушул жериңизде канча убактыңызды өткөрөсүз? Күнү кечке чейин ушул жерде болобуз. Эми азыр кече күнү бунун удобрениясын бердик, дарысын сугардык бир сыйра. Анан муну эрте менен монтип ачып, кечкисин жаап турабыз да. Ошол жумуштар бар. Азыр себеби дегенде күн ысып кеткенде бун клубника күйүп калбаш керек. Ошон үчүн күн ысык учурда ачып, кайра кечки салкында жаабыз. Мурун жайдары клубника өстүргөндө эме болчу да, кызматкерлерди алып отоп турчу элеңиз. Азыр кандай, бул жерде жалгыз эле өзүңүз карап атасызбы? Жок, дагы деле жумушчу алып атабыз. Буга деле жумушчу керек. Чөп чыгат, буга деле могу клубниканын тешиктеринен чөп чыгат да. Ошол жерлерин отойбуз, бунун эски жалбырактарын жулуш керек. Бунун деле өзүнө жараша түйшүгү бар. Ошол жумушчуларды алабыз. Бир эле жолу түшүм берет дейт. Ошондо кандай баары тегиз бышып кетип эле, ошо менен токтоп калабы кандай болот? Тегиз гүлдөп, тегиз бышабы кандай болот? Бул ошол кезди сорт деп коет. Бул ошол Альба деген сорт да. Бул бир эле түшүм берет. Жазында эрте жаз болгон мүмкүнчүлүгүн бир берет. Бир айдан ашык 1,5 ай ушундай убакытта берет түшүмүн. Калган учурларда только эс алып, өзүнө күч чогултуп, даярданып турат да. Жылына бир түшүм берет бул. Биринчи жолу өстүрүп атыпсыздар да, бир кооптонуу болбой элеби кандай? Жок, кооптонуу болбой эле, себеби дегенде бунун менин дос балам бар, Эрлан деген.
клубника боюнча почти 7-8 жылдан бери иштеп жүргөн бала да, өзүнүн тажрыйбасы аябай көп. Мен ошодон неме кылып атам, совет алып, ошодон сабак алып, кандай кылышым керек, эмне кылышым керек, ошодон сурап улам. Ошо менен кеңеш кылып атам, ошон үчүн андай коркунуч жок. Негизи дыйканчылык менен байып кетүүгө болобу? Эми болот, конечно, болот да. Бул жаңы сортторду тиксе, малина, могу жаңы малиналар келип атат, полька, могу итальянский клубникалар келип атат. Болот, конечно, баа жакшы азыр, экспорт болуп атат. Болот.